Туугандар, мусулман бир туугандар, мекендештер, жакшы угуп алайын. Акыркы күндөрү угуп атабыз, маалыматтар келип атат. Бишкекте зына көбөйдү. Жакшылык менен бүтпөйт эч качан. Пайгамбарыбыз айткан, пайгамбарыбыз сөзүнө таянып туруп айтам, ант менен айтам мечитте туруп, жакшылык менен бүтпөйт ушуларчы. Ушунча гостиницалар көбөйдү дейт. Ушундай көбөйдү, аялы үйүндө күйөөсү иштеп түштө деле, ойлойт аны түндөсү деп. Күндүзү деле зына болуп атат дейт. Же болбосо күйөөсү дагы башка жумушта, аялы башка жерде иштейт, ошол жерде чогуу иштеген бирөөсү менен дагы ушуна сүйлөшүп алган, тияк кетти, күндүзү эле зына. Туугандар, имандан ажырайсыңар, Кудай сактасын, баарыбызды сактасын, үй бүлөбүз, бала чакабыз, туугандарыбыз сактасын. Зынадан коркойлу. Иман ажырап турат деп пайгамбарыбыз айткан. Bunun kesepeti öte жаман. Kan менен бүтөт. Kan менен бүтөт. Kan төгүү көбөйөт деген пайгамбарыбыз айткан. Урпак бузулат. Кээ бирлеринин бала чакасы бар, кээ бирлеринин уже неберелери бар, ушундай сынага барат. Кудайдан коркойлу, болбоду өлүмдөн коркойлу. Кандай жашасаң да, кандай чырайлуу болсоң да, канча бай болсоң, канча бий болсоң да, баары өлөсүң да, туурабы? Кайка барасың? Ким дегендер өлдү го. Ленин, Сталин өлүп калды го. Хотя мынаны түшүн мына жердеги. Узакка барбасаң дагы. Ким дегендер өлдү? Ким деген байлар өлдү? Ким деген матанас хаттал анбия, адамдарга чепуха, пайгамбарлар өлгөн дүйнөдөн. Ушу өлүмдү эстеп көр, караңгы көрдү эстеп зынадан кайткыла. Авир керек, авир керек. Балаң билип калса кандай, кызың билип калса кандай, ата-энең билсе кандай, күйөөң билип калса кандай, аялың билип калса кандай. Кичине бир утурумдук рахат үчүн сен түбөлүктү, дозокту сатып алып атасың да. Кичине утурумдук рахат үчүн шайтанга алданып, канча авирсиздикке барып атасың. Bir bala aytıp geldi bana. Şunday gözümde jaş alıp aytıp geldi. Толук маалыматтары менен. Тоба кылдым дедим, я Алла, тоба кылдым. Кудай сактасын туугандар. Аз мына караңыз, мына живой вопрос, живой суроо. Башка анын күйөөсү бар, бу менен дагы аялы айтып атат буну. Дагы аялдын боорукерлигин карасаң, не дейт? Балдарыма залакасы тийбейби дейт. Биринчи билип алган десе буну кетирет да, тепкилейт да. Мынандай залымдар. Карагыла, залымга да ар бир күчтүүнүн күчтүү бар. Андай эле кыйын боло бербе. Алла ушундай бүктөп коет, өзүң билбей каласың. Сактаныш керек, коркуш керек туугандар. Мына нем кара, жолдошум тоба кылган болсо ахирети жакшы эле болобу дейт. Энени кара, аялды кара, балдарына күйүп, дагы эле жолдошунун ахиретин ойлоп, тоба кылсын. Ким уккан болсо, эркекпи, аялбы, тоба кылган. Алла Таалам берген жашоону татынакай өткөрөлү. Алла Таалам берген жолдошту, аялды, жарыңыз, жубайыңыз, кожоюнуңуз, алхамдулилля, балдар бар, неберелер бар. Кичине авир керек, бет керек, жүз керек. Айван кылбаганды кылып, андай болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даже караңыз. Пайгамбарлардын аялдары кафир болушу мүмкүн. Зынакор болушу мүмкүн эмес. Алла Таала зынакор, кафирди лайык көргөн. Боло берет депчи, бирок зынакорду лайык көргөн эмес. Нух пайгамбардын аялы кафир болчу. Лут пайгамбардын аялы кафир болчу. Түшүнөсүңөрбү? Алардын никесинде шариятта боло берет эле. Биздин шариятта болбойт. Аларда боло берет эле. Бирок бир дагы пайгамбардын аялы зынакор болгон эмес. Зынакор пайгамбар болбойт. Пайгамбар зынакор болбойт туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, менин ата тегим адам эле исламга дейин бирөө дагы ушундай суюктук кылган эмес. Аяк суюктук кылган эмес. Зына кылган эмес, арамга барган эмес. Ата текти сактайлы. Мына ушунун бардыгы неден болуп атат? Телефондон болуп атат. 99% телефондон болуп атат. Телефондон болуп атат тек көрүп. Зына оңой болуп калды, арам оңой болуп калды. Ушу телефондон көрүп карап туруп. Бузулуп атат.
пайдалуу нерсени алайлы. Пайдасыз нерсеге кирип, өзүңүздүн акыретиңизди бузбаңыз. Кабырыңызды жыланга толтурбаңыз. Имансыз жашоону таштаңыз таксыранда. Эжелерге дагы, карындаштарга дагы, кыздарга дагы, агаларга, инилерге, досторго баарын айтабыз, кайрылабыз. Алла үчүн коркуң Кудайдан. Акыбети жакшылык менен бүтпөйт, эч качан бүтпөйт. Тоба кылыңыз. Ким ушундай болуп калса, чын жүрөктөн тоба кылып Алладан кечирим сурасын. Алла күнөөнү кечирүүчү, күнөөнү айыпты жашыруучу. Аллах акбар. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин, туура жолдон адаштырбасын баарыбызды туган. Бул жаман нерсе, өтө кесепеттүү нерсе. Өтө кесепеттүү нерсе. Ошон үчүн мына интернет, телефон, батыш сатыш арбалакаттардын баардыгы мурда угат элек, анча мынча тияктан болот. Азыр баардыгы ачык болуп калды. Мурда телевизорду үй бүлөсү менен көрүп отурат, жаман нерсени көрө албайт эле. Телефондон азыр каерде болсо көрүп отура берет. Ошо көрүп атканыңызда Алла көрүп турат деп коюңузчу өзүңүзгө. Кандай болор экен? Пайдалуу нерсени. Билим алайлы, тажрыйба алайлы, үйрөнөйлү. Аялдар болсо мейли тамакка тиешелүү, тияка тигенге тиккенге тиешелүү, тарбияга тиешелүү, пайдалуу нерселерди, маалыматтарды мейли. Ким жок деп атат? Ким жок деп атат? Бирок ошонун ичинде канча деген шайтандыктар кирип атпайбы? Арамдын баардыгы шайтандыктар кирип атпайбы? Дозокко бара тургандардын баардык приемдору иштетилип атат. Ошону урган бойдон тандаган бойдон кетип атат.